Ош облусундагы социалдык объектилер 20-октябрга чейин көмүр менен 100% камсыз болууга тийиш. Анын сапатын мектептин жетекчилери көзөмөлгө алат. Бул тууралуу бүгүн 28-сентябрда Ош облусунун башчысы Зиядин Жамалдинов 2022-2023 жылдын күз-кыш мезгилине даярдоо жөнүндө штабтын жыйынында билдирди. Биринчи кезекте сапатка көңүл бургула деп, анан ошо санына. Мисалга айта турган болсок, кээ бир мектепке мисалга 60 тонна көмүр керек болсо, ошо тендер уткандар 40 тонна эле көмүр аппараттагын ошол жердеги жетекчилер менен сүйлөшүп алып, мына камсыз кылдык деп коет. Кыш мезгилинде ошол көмүр жетпей калган учурлар болот да. Ошондуктан азыр баардык ошол жана товардык накладнолор менен кабыл алууга деп атабыз. Санын дагы, ошо сапатыга дагы көзөмөл жүргүзүлө деген тапшырманы бердим. Жыйында Ош электр тармактары ишканасы сынга кабылды. Анткени кышка даярдык иши канааттандырарлык эмес. Каракулжа районунда 2021 жылы авариялык өчүрүүлөр 62 болгон болсо, быйыл 152 өчүрүү орун алган. Эскертүүсүз өчүрүүлөр өз кезегинде жергиликтүүлөрдүн нараазычылыгын жаратып жатканы айтылды. Кыйынчылык жаратат да, себеби ошо сана тештирүү боюнча свет өчтө бизде интернет өчүп калат. Аны өзүңүздөр билесиз. Бизде ошо Кабминден койгон тапшырмаларды ошого да кескесе такалып, тем более ошо ушул жылы бөтөнчө өчүрүүлөр көп болду да. Анан мына сентябрь айында өчүргөндө өзүңүздөр билесиз, азыр мына окуу башталды мектептерде, бала бакчаларда, алда көп кыйынчылыктарды алып келип атат. Мен сунушун берген ошо массалык каражаттар менен тыкыз иштеп ошо маалыматтарды берип турса, андан тышкары ошо ремонтту деле кыштан чыккандан кийин тезирээк баштаса бизге жакшы болмок. Ошо март, апрель, майдын ичинде баштаса, биздики күзгө келип туруп көбүнчө такалып калып атат да ошо менен. Быйылкы жылы облуста 3000 дана электр мамычасын алмаштырыш керек болсо, анын 2000-и алмаштырылып бүткөн. Мындан сырткары көмөк чордондор капиталдык ремонттон өткөрүлүп, кышка даярдык көрүлүп жатканы маалымдалат. Чоң электр чордондор боюнча айта турган болсок, аны азыр 104 көмөк чордону бар. Анын ичинен почти баарысы 100% уже ремонттон чыкты. Ремонт капитальный текущий ремонтту жасап бүттүк. Анын ичинен 110дон жогорку чыңалуу боюнча 30 көмөк чордон, 35ден кичинекей 60 көмөк чордон жумуштарын бүттүк. Чындыгында эле Ош электранын ошол эле райондук рестердин башчылары баардыгы ротация болуп жаңы келишкен кишилер. Алардын дагы көпчүлүгү азыр быйылкы жылга коюлган иш пландарыны толугу менен аткарып атыр. Аларга дагы ошол октябрдын аягына чейин мен мөөнөт бердим. Быйылкы жылдагы бардык аткарыла турган иш пландарын толук менен аткарсын деп, ноябрдын 10-на кайрадан биз жыйын өткөзөбүз. Күз-кышка даярдык боюнча кезектеги штабтын жыйыны 10-ноябрда болот. Ага чейин райондордо кышка даярдык күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүшү керек. Учурда жалпысынан Ош облусу кышка 68%га даяр. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.